Устаз, мени көп учурда басырык басат. Түндөрү да, үндөрү да угулуп кээде ымыркай таап алган. Белгисиз эле караандарга турмушка чыгып аябай кыйналып учурлар да болуп атат. Жашым 18-де жолуктамын, даарат менен зикир дуалар менен жүргөнгө болушунча аракет кылам. Дем салдырып да көрдүм, кантип арылсам болот. Сиз сааркы кечки биринчи пайгамбарыбыздан айтылган сүннөткө бекем болуңуз. Сүннөт дуаларда коргоо, сактануу, чеп болчу. Күчтүү сүннөт дуаларда. Эрте мененки сүннөт дуалар бар, кечки сүннөт дуалар бар. Баарыбыз жатташыбыз керек. Убакыт биз ар жака тийип кетип атабыз, болбой калып атат да, болбосо бирден сүннөт дуаларды жаздыртып туруп эле жаттасак да болмок да. Ошолорго иншалла бекем болуңуз. Анан кийин аракет кылыңыз, ихлас фалакнасты ишеним менен окуңуз, шектенбей. Андан кийин садака да берип туруңуз, эң жакшы дагы мына кетпесечи, бир кан чыгарып коюңуз. Кудай кааласа иншалла мыналар сен көр, мен көр жок болот бардыр. Анан ауду бикали бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиун алим деп жол айтасыз дагы, аятал курсун окуңуз. Качан ушундай үнү кыла баштаганда, же сезим аркаңыздан бирөө жүргөндөй болуп, же ушундай сезим башталганда, сразу ушуну окуңуз. Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиун алим. 3 жол окуп, андан кийин аятал курсу.